Барып келип турсуз камералар боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Бул боюнча кече мурунку отурумда ушул комиссияда мен айтып чыктым элем. 1 миллион 800 000 доллар ушул видео камераларды алуу боюнча сарпталыптыр депчи. Тилекке каршы ошол убакта электростанциянын жетекчилери тийиштүү жооп бере албай коюшкан. Ошол ар бир камеранын баасы 14 500 долларды түзөт деп. Анан кечээ ошол отурумда электростанциянын жетекчилери, андан тышкары группа реализация проектов электростанциянын астында ошол ТЭЦти курировать эткен, реконструкцияны жүргүзгөн жетекчилери опровержение беришти. Жооп ал анча акча каражат сарпталган эмес. Булар камералар эл аралык стандартка жооп берген камералар депчи. Анан ошону иликтөө боюнча мен бүгүн ТЭЦке өзүм барып келдим. Ал жерден ошол тийиштүү электростанциянын жетекчилери, ТЭЦтин жетекчилери менен группа реализация проектов, ТИБЕЙдин ошол жактагы өкүлчүлүктөрү иштеп аткан кытайлык адистер менен жолугуп, камераларды өздүк жеринен көрүп, сүрөткө тартып, маалымат алып келдим. Жалпысынан 123 камера коюлуптур жаңы блокко. Анын ичинен 8 камера бул спецкамералар. Жанагы барабандын ичине орнотулган, андан тышкары печканын ичине орнотулган бул 8 камера. Жана огнестойкий, огнеупорный, антивандальный камералар. Калган камералар болсо бул стационарный, тегеренген же мындай түз караган камералар. Бул эми биздин тиричилик жашообузда колдонулуп аткан эле же кафелерде коюлган, же бир мекемелерде коюлган эле камералар. Анан бир эл аралык стандартка жооп берген же бир европейский же американский компаниялар чыгарган видео камера деп айта албайм. Булар ошол Кытай компаниялары чыгарган эле видео камералар экен, UND компаниясына тастыкталган. Анан негизинен мага ошол жакта иштеген жетекчилердин далилдеген бир обоснованиясына мен ынанган жокмун. Эмне дегенде кандай айтпаса дагы ар бир камера 14 500 долларга турбайт деп эсептейм. Рахмат.